Күнүгө түнкү saat 11-ден 2-3-кө чейин Кур'ан жана диний китептерди окуп, ошол үчүн кеч жатканга туура келип атат. Тартипти алмаштырган оңбу, бирок антейин десем китептер окулбай калып жатат. Эгер багымдатка туруп атып анан күндүзгү иштер калбай аткан болсо боло берет. Ким 3 күн катары менен багымдат намазын окубаса, анда ал кыямат күнүндө 2 жүздүүлөр менен кирилет деп окудум дейт. Ушул хадисти окуп алып көзүмө жаш келди. Хадисте келгенде катары менен уктап калган күндөр да жок эмес болуп жатат дейт. Окубаса дегенде адатта көп учурда атайлап окубаса деген сөздөргө барат да. Анан мындай бир багына турган аракет кылыш керек. Бирок ошого карап уктап кала турган болсо, анда казасын окуп бергенге туура келет. Көрөсөң болобу? Намазды унутуп калганда бир уктум эле да, унутуп каласың го. Убакыт өтүп кетип анан кийин эчтегенде фарз болот депчи. Эсиңе түшкөндөн кийин намаз келип калса дагы чеге. Анан эгер багымдатта уктап калып, күн чыкканда туруп калса кандай болуп калат анда? Казасын окуп берет. Жок, каза болуп калабы же кандай? Каза болот, убакыт чыгып кетти да. Унутуп калган ал кадимде эле кетип анда фарз болуп калат. Фарз болот деген жок, казасы фарз болот деген сөз да досум. Кийинки намаз келип калды да. Айтканы туура. Анан кийин экөөбүз унутуп калып, сен бизге фарз болду, биздики каза эмес да, анан кийин экөөбүз кирип окудук да. Иштихадыңар жакшы, эми бирок туура эмес болуп калган да. Адам иштихад кылып туура айтса 2 сооп берилет, эгерде иштихад кылып туура эмес айтса 1 сооп берилет. Анда мен илим албаган үчүн бизге ушундай кылып айтып койду жанда биз туура. Жок, ал деле ошону мындай көңүлүңө көтөрүп айткан болсо керек иншалла. Ошондой. Адамдын көңүлүн көтөргөн жакшы го. Багымдат намазына көбүнчө уктап калам, ойгонсом да турам деп кайра уктап калам. Канткенде каза кылбай окусам болот дейт. Катынга тайындап коюш керек, путуман сүйрөп тургуз деп. Анан болосо кошунага тайындаш керек, мисалы үчүн. Же досторго тайындаш керек ушундай. Мен Маккада уктап калат элем эртең менен, эми жаш убакта кечке сабакты окуйт, саат 2-де 1-де келес түндө. Анан кошун аксакалга айткан, мен эртең менен ойготуңуз, мен качан барып жана домофондон басканда келип да деменчи звонок басып тура берет да. Анан 15 метр басып келесиң да, залдан, жатаканадан чыгып коридор менен келип да дегенде уже уйкуң тарап кеткен болот да. Анан да десем анан кетет болчу. Кеде 5 мүнөт, кеде 10 мүнөт тура берет. Тыр деп. Жаман жинимге сөгүнүп барасың, уже барача унутуп каласың, анан намазга түшүп барасыңчы. Аты Абдулла. Абдулла сакал бар эле, түбү Самаркандтан болот экен, Афганистанга барган, кийин жашап калган. Шундай бирдем салганда бардык балдар жакшы болот эле да, сакал киши эле. Илими көп деле эмес эле, бирок кадыр бактуу киши болчу. Анан ошол здание 4 кабат имаратта 7 Абдулла бар эле. Менин балам 7-чи Абдулла болгон. Ошол ойготот эле. Анан ажыга кетип атканда бала чыккан үйдө калат, айтат, мага ошо киши мага өкүл болот эле да. Ошол аялыбыз Мастурат кат жазып, нампан бирнеке деп жазып, пакетке салып, тыйын салып, эшик килип койсо, намазга кетип атып пакет турганын көрсө, апарып базардан алып келип кайра коюп, звонок басып кайра кетет да. Ушинчи. Улгайып калган киши намазга тургузуп, ошентип тургузуп коюш керек, бирөөнү тыкылдата берип, тык деп келип. Мен ошентчи элем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Араайтум лау анна нахран би ба'ди ахадихим яғтасилу минху күллә яумин 5 марратин хал ябқа мин дараниhi шей'ун." Пайгамбар алейхиссалам сахабаларга суроо берет. Эгерде кимдир бирөөнүн үйүнүн астында дарыя агып турган болсо, ошондон бир күндө 5 жолу жуунуп аткан болсо, ошонун кири калабы деген суроону берет. Көргүлө, үйдө ваннасы бар, башкасы бар, күнү эртең менен түштө кечинде 5 жолу жуунат экен. 5 жолу жуунса кири калабы десе, алар жооп беришти: "Ла ябқа мин дараниhi шей'ун." Эч кандай мында кир деген болбойт. Кийген жакасы кир дебейт, чымы кир дебейт, таптаза ойдон ушунда жүрө бере турган болот. Европага барса, Кореяга келсек, кээ бир адамдар машинесин 1 айда бир жуубай жүрө берет экен, анткени чаң жок болгондугу үчүн. Кир жок болгондугу үчүн. А бизде бишке эртең менен жуусаң, кечинде кайра жууганга туура келет. Эртең менен жуумайча көчөгө чыга албай турган абалда чаң көп болгондугу үчүн. Эгерде үйүнүн астында дарыя агып аткан болсо, ошондон бир күндө 5 маал бирөө жуунуп аткан болсо, анда кир калабы дегенде сахабалар ла ябқа мин дараниhi шей'ун, андан эч кандай кир калбайт деди. Дегенде фазалика масалу салаватил хамси ямхуллаху бихиннал хатая
Мына ошол 5 маал намазын өкүмүндөй. Эгерде бир адам 5 маал намазын тургузуп аткан болсо, анда бул адамдын күнөөлөрүнөн эч нерсе калбайт. Кудай таалам күнөөлөрүнүн бардыгын жууп кетирип турат dedi урматтуу бир тууганым. Бу жерде кандай билбейм, бизде сууга хлор кошуп коет дагы, анан жанагы чайган айткан чайнегибиз 2 айда 3 айда барганда жанагыда ичинде жанагыдай эме толуп калат. Эмне деп айтабыз? Шлак окшогондор толуп калат. Анан эгерде көпкө чейин колдоно берсек, жанагы чоргосо суу чыкпай дагы калат. Аны тазалап кайра колдонуш керек деген сөз да. Ошол сыяктуу адам эгерде намаз окубаса, башка кылбаса, ошон жүрө берсе, күнөөлөр көбөйүп болуп туруп, адамдык касиеттен сыпаттан чыгарып коюп туруп, мал өкүмүндө болуп калат да. Жегенди билет, ичкенди билет, кичине жыргаганды билет, бирок адам чөйлөнгөндү билбейт. Жанагы сарайда байланып турган букадан, уйдан, койдон, эшектен, торпоктун айырмасы жок, кадимкидей болуп калат. Ошон үчүн адам намаз менен өзүнүн адамдыгын, инсанияттыгын эмне сактап белгилеп туруш керек. Эрте менен багымдат намазына тура албай уктап калса, каза кылып кандай окулат дейт. Куд ошо парз окугандай окуй бересиз. Эгерде ошол күнү пешимге чейин каза кылсаңыз, сүннөтү менен каза кыласыз, пешимден калып кетсе, 2 рекет парз деле каза кыласыз. Эми ушул күндөрү багымдат калып кетсе, анда башка күндөрү багымдат окулбайт деген сөз. Азыр уйкун канып, чарчап, уктай бер, уктагандан чарчап калгандан багымдат болот азыр деген. Эми азыр бирөө багымдатка турбай атса, анда бу багымдат окубайт экен деп түшүнүш керек да. Бирок кокустан окубай калсаңыз, каза кылып окуйсуз. Бизде ушул тапта белый ночь, караңгы кирбейт. Куптан 20:30да багымдат, 01:30да 2 саат дем алганга оор болуп жатат. Белый ночь бүткөнчө багымдатты каза кылып окусак болобу дейт. Силер мындай кылгыла, куптанды ошол 23:30да кирет дагы, 01:30да бүтөт. Анан багымдат кирет. Ошон үчүн силер куптанды 1де окугула дагы, 1:30да багымдат окуп, анан кийин уктагыла кененирээк. Ошондо куптанга чейин укта, ошондо куптан менен багымдатты бир убакыт окуйсуңар. Куптанды окуп алып, анан бир аз мүнөттөн кийин багымдаттын убагы кирет. Ошондо уйку дагы бөлүнбөйт. Анан 2 тургандан көрө 1 турган менимче жеңилирээк болот. Багымдатты калтырганга болбойт. Hazreti Abu Zar radıyallahu ta'ala anhu aytat, "Kultu ya Resulallah ausini." Hazreti Abu Zar gelip Peygamberimizden soradı, "O Allah'ın elçisi, bana nasihat aytın" dedi. Faqala aleyka bi takvallahi fe innehu ra'sul amri kullihi. Sen takvalık kıl. Takvalık bardığının başatı dedi. Takvalık degen emne? Kuday Taalam buyurganda atkarıp, tıygandan tıyılı bul takvalık bolot. Takva degen söz Arap dilinde bul kalkan degen söz. Emne üçün amal kıla turgan bolsun, tozoktan özün saktaganga sebep bolot degen söz. Takvalık kıl degen söz günöөлөргө özün kalkan menen tosup, oşol nerse menen emne tozoktan da özün toskongo hareket kılat degen mani. Sen takvalık kıl dedi. Kultu ya Resulallah zidni. Abu Zar Peygamber jakşı görüp, Allah'ın elçisi dağaytınız dedi. Osiyat ayttı, bir osiyat aytkan dele bolboston, dağ osiyat ayttınız, ukkum gelip atat dedi. Degende aleyka bi tilavetil Kur'ani fe innehu nurun leka fil ardi ve zahrun leka fis semai. Ravah İbn Hibban fi sahihi. Sen Kur'an tilavat kıl. Antkeni Kur'an tilavat kılıp Kur'an okuy turgan bolsun, bul yer betindeki senin nurun bolot, alemi asmanda bul sana baylık bolot. Kıyamatqa barganda sana baylık bolot, alem uşul yer yüzünde sen Kur'an okuy turgan bolsun, sana nur gelet deyt. Qarılardan Kur'an okugandarın nuru, bul Kur'an okugagandarda jok bolgon nur. Qarının özünün nuru, Kur'an'ın özünün nurun, oşol basirattu, parasattu adamlar gana taq-taqtap jakşı bilet. Жана багымдап намаз каза болуп калат го. Уктап калып кете. Мен жаны окуп баштадым да намаз. Анан кийин деген ошону деген 5-ге чейин кечин намазга экөө сүннөт дагы парз дагы окулабы? Ооба, ошондой туура түшүнгөнсүз. Ошол күнү 5 намазга чейин каза кылсаңыз, сүннөтү менен кошулуп каза кылынат. Сүннөттү эмени дагы кысасы деп окуйбуз, Ооба. Ошо анан экинчи суроом каза болгондо коомат дейт го, коомат айтылат. Аны айтпайсыз, аялдар айтпайт, аны эркектер айтат. Жок, ошо эркектер, мен баламда намаз окуйт, анан ошол сурап көрүңүзчү дедилер да сизден. Айткан сүннөт болот, коомат айтып окуш керек адам деген. Коомат айтылат, Айтылат, сүннөт болот. Каза болгондо. Казага да айтылат, жөнгө да айтылат, ооба. Рахмат, Алла разы болсун. Бисмиллахиррахманиррахим.
namaz okugaныma көп bolsa деле көбүнчө багындапка турбай коём. Ошондуктан дайыма ичимден ойлой берем. Sen münafıksın, başka namazlarda deli okup emne kılasın, kalp ele el közüne bari bir tozokta kuyuyorsun dep, bu şeytandan bu cetureli oy bu, şeytandan. Bağımdakta turbaya gazeli kafir olup kalbaydı, biroq bağımdak menen kuttamda okubaya kılgan adam, okubaya koygan adam da münafıktın belgileri olup, barıp münafıkların katarına koşulup kalıp korkunucu var. Biroq şeytandan. Oşenta oturup sende 5. da okutpa koyarken, asırda okutpa koyup namazın barına kurcalak kalasın. Şu koldan gelişçe hareket kılıver. Harekatü fiyhel baraka. Hareket kılsan harekette bereket.